Жеңичинен кымырып солчонтөкө сологондорго карата укук коргоо органдары тарабынан күрөш тынымсыз жүрүп келет. Ага карабастан коррупцияга малынган мекемелер, жемкорлукка айыпталган кызматкерлер кармалып бүтөлек. Жемкорлукка айыпталгандардын узун тизмеси. Буга чейин башкы прокуратура Алмазбек Исманкулов менен Бишкек шаардык мэриясынын тийиштүү кызмат адамдарына коррупция беренеси менен иш козгогон. Андан мамлекетке 93 миллион сомдон ашык зыян келтирилген. Бул ортодо энергетика министри Доскул Бекмурзаевка кызматтык абалынан кайнаттык менен пайдалануу фактылары боюнча 2 кылмыш иши козголгон. Министр кылмыштуу аракеттерден улам мамлекетке ири өлчөмдө зыян келтиргени аныкталган. Сузакта айыл өкмөттүн мурдагы башчысы жер сатууга шек саналып кармалган. Ал ортодо Кызыл Кыя шаарынын мэриясынын жана Суу канал муниципалдык ишканасынын кызматкерлери 6 миллион евролук долбоорду ишке ашырууда акча кымырганы аныкталды. Баш прокурор Курманкул Зулушев кылмыш иши козголгон мамлекеттик кызматкерлер кайрадан кызматта турганын билдирди. Алардын басымдуусу жер сатууга айыпталып, же бир нече жер мыйзамын бузуп документ берген айыл өкмөттөр. Мындан улам кылмыш жоопкерчилигине тартылган кызматкерлерди кайра кызматка кайтарбаш керектигин кошумчалады. Жер менен 10-15 жылдан бери алектенген тиешеси бар кызмат адамдары, жер менен алектенген жөнөкөй жаныбарлардын баарын бүгүнкү күндө кармалып атат. Күнөөсү барын гана ойлобоңуздар, четинен кармалып атат. Күнөөсү бар аралашкандардын себеби жогоруда көрсөткөн арыздардын бардыгы элдин укугу бузулуп атат. Bir жерди 5 адамга берген, 10 адамга берип койгон, госакты бергендер бар. А ошо госакты берген чиновниктер бүгүн башка райондордо иштеп атат. Ошондуктан мен мына аткарып бийлигине да сунуш кылганмын, сиздерден да суранат элем. Мыйзам талаптарын күчөтүш керек. Эгерде ал кылмыш жоопкерчиликке тартылып чыктыбы, ал кайра кызматта иштебеш керек. Бүгүнкү күндө ошол адамдардын баары кызматта отурат да, иштеп атат. Эл өкүлдөрү коррупция беренеси менен көп адамдар жоопко тартылган менен жемкорлордун саны азайбай жатканын сынга алышты. Ал эми депутат Тазабек Икрамов коррупционерлердин колу бутун кесүүнү сунуштап чыкты. Анан кээ коррупционерлер коррупция менен 100 000 доллар менен же болбосо башка менен кармалгандар бүгүнкү күнү бир акыл үйрөтүп, же болбосо бир депутаттарга Facebook аркылуу дагы бир сын таккандар болуп атат да, ушундай бир акмактар болуп атат да. Ушуга көз караштар кандай? Келечекте мен алтын чакылышта билесиз, чогуу иштешкенде коррупционерлер жана коррупционерлердин балдары мамлекет жумушка келбесин деген мыйзам көтөрдүм менен бүгүнкү күнү ушу бизге керекпи? Сиз өзүңүз айтып атасыз, бир калыпташып калыптыр депчи. Жандайын кармасак, жандагысы кылып атат коррупция депчи. Мыйзамсыз аракеттер дээрлик өлкөнүн бардык тармактарында орун алган. Укук коргоо органдары жемкордукка каршы жигердүү күрөшүп жатканын байма-бай жарыялап келет. Бирок ага карабастан коррупциялык схеманы түзгөндөр, кызмат абалынан кайнат пайдалангандар токтой элек. Эми ушу коррупция жөнүндө мыйзамга өзгөртүү толуктоолорду киргизиш керек. Анткени коррупция беренеси менен соттолгон адамдарды мамлекеттик, муниципалдык жетекчилик кызматтарга келтирбөө жөнүндө мыйзам кабыл алыш керек. Советтер Союзу убагында милициядан айдалган адам сварщиктин жардамчысы болгонго, ушундай техника гараждарда иштегенге гана уруксат берген, андай сварщик болуп иштегенге дагы мүмкүнчүлүк берген эмес да. Ошонун жардамчысы болгонго ушундай жаза колдонулган. Эске салсак, башкы прокуратура коррупцияга байланышкан кылмыш иштерден казынага 7,5 миллиард сом, анын 2,5 миллиарды нак акчалай өндүрүлгөнүн билдирген. 2022 жылы өлкө аймагында жалпы 45,096 кылмыш иши катталган. Анын 5,000ге жакыны оор жана өзгөчө оор кылмыш иштерине байланыштуу. Алмагүл Эркебай кызы, Эркинбай Бакиров, Ош ТВ.